Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен сүрөттөн кантип видео аватар жасаса болот жана ошондой эле кантип бир видео киргизип орус тилиндеги ошону дүйнөнүн бир топ тилине которо алса болот. Ушулар тууралуу үйрөнөбүз. Сиздер даярсыздарбы деп ойлоймун. Биринчи биз Google'га киребиз. Google'га кирип Heigen же Heigen деп жазсаңыздар чыгат. Heigen видео генераторду басабыз. Heigen негизинен видео генератор кылат. Ошондуктан кимге видео жасоо керек болсо ошо Heigenди сунуштаймын. Көп мүмкүнчүлүктөр бар. Heigenden өзүңүздөрдүн кандай десем двойник аватарыңыздарды жасасаңыздар болот. Мисалы Heigenden биринчи бетин карап көрсөк, бул деген астында 3 баскыч турат. Create avatar video дейт. Бул жерден сүрөттөн видео аватар жасайбыз. Экинчиси translate video дейт. Бул жерден жана мен айткандай эле, эгерде сиздин бир видеоңуз болсо, англис тилиндеги видео болсо, киргизип туруп каалаган видеону тандап, мына мисалы басып карап көрөлү. Бул жерде басасыз дагы видео киргизип, анан ошону дүйнөнүн каалаган тилине которо алсаңыз болот. Менде азыр подписка жоктугуна байланыштуу биз ал нерсени кыла албайбыз. Биз бир гана видео аватар жасаганды көрсөтүп берем. Андан кийинки transform yourself дейт. Бул жерде өзүңдү башка бир мисалы жаш баланы же карыган возрасттагы апаны же аниме стилинде же супергерой стилинде жасагың келсе, ошону могул жактан өзүңдүн сүрөтүңдү жүктөйсүң. Өзүңдүн сүрөтүңдү жүктөп бүткөн соң, мисалы бир эмени тандайбыз. Мен мисалы бир анимени тандайлы. Анимени тандап туруп, анан бул жака эмне деп сүйлөсүн. Ошону текстин жазасың. Мисалы, салам. Менин атым Бегайым деп жазалы. Менин атым Бегайым деп жазып туруп, анан бул жерден кандай үн болсун, фильтрлерди настройкалап коебуз. Мисалы, аял киши, социалдык медиа үчүн, жаш кыздын үнү болсун, эң мыкты үндөрдү бер деп туруп настройкалап койгон соң, анан кийин бул жерде генераte'ти бассак, биз каалагандай аниме стилиндеги кыз биздин текстибизди окуп берет. Салам, менин атым Бегайым деп. Видео аватарды кантип сүрөттөн видео аватар жасаса болот экенин көрсөтүп берем. Видео аватарды басасыз, анан сырткары сүрөт жүктөйсүз. Өзүңүз каалаган бир сүрөттү жүктөйсүз. Соотношение сторон 9:16 болсо жакшы болот. Менде андай сүрөт жок болгондугуна байланыштуу, меники бир аз башкача болуп калды. Анан бул жерге өзүңүз каалаган текстти жазасыз. Салам, мисалы, менин атым Бегайым. Мен жасалма интеллектти үйрөндүм. Эгер кааласаңыз, сизге да үйрөтөм. Бүгүн убактыңыз жок болсо, эртең кеч болот. Деп ушундай бир текстти жазабыз. Анан бул жака дагы бир аз настройка кылып коебуз. Фильтрлерин карайбыз. Аял киши, социалдык баракчаларга жаш эменин үнү болсун, эң мыкты үндөрдү бер деп коебуз. Анан бул жерден үндү тандайбыз. Бул жерден карасаңыз эркек кишинин сүйлөгөнү бар.
Салам, менин атым Бегайым. Бизге бул туура келбейт, биздин сүрөтүбүз элестетиңиз, кыз аял кишинин сүрөтү туруп, анан эркек киши окубайт. Мага могул жерден Мониканын үнү жакты. Эми Моникага окутуп көрөлү биздин текстти. Салам, менин атым Бегайым. Мен жасалма интеллектти үйрөндүм. Эгер кааласаңыз, сизге да үйрөтөм. Бүгүн убактыңыз жок болсо, эртең кеч болот. Мына Моника ушинтип окуду. Эми биз деген генераte'ти басабыз. Генераte'ти басканда бизге генерация кылып берет. Салам, менин атым Бегайым. Мен жасалма интеллектти үйрөндүм. Эгер сен да үйрөнүүнү кааласаң, мага кайрыл. Бүгүн убакыт жок болсо, эртең кеч болот. Мына ушуну менен биз сүрөттөн видео аватар жасаганды үйрөндүк. Эгерде сизге ушул сабак жаккан болсо, мага катталып, комментарийге кийинки сабакта кайсы нерсет боюнча же болбосо эмне жасаганды үйрөнгүңүз келсе, ошол жөнүндө жазып койсоңуз мен аябай кубанычта болом. Көрүшкөнчө.